Эмил Токтогулович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Конституциянын өзгөрүшүнө макул болдуңуз беле? Мурда күнү жогорку кеңеште азыркы конституцияны өзгөртүү боюнча демилге тобу түзүлүп аткан экен. Мен ошол өзгөртүү болсо ошол процесске катышуу ниетинде мен кол койгонмун. Бирок кечээ ошол азыркы конституциянын долбоорун мен сураганымда алар даяр долбоорду алып келишти. Мен окуп чыгып, бул долбоор менен макул эместигин айттым. Жаңы мыйзамга кирип жаткан президенттик башкарууга мен макул эмесмин. Андан сырткары курултай институту кайра кирип атат. Ошонун негизинде бизде көп башаламандыкта түшүнбөстөр болушу мүмкүн. Андан башка көп нерселерге макул эмесмин. Ошондуктан мен парламент системаны колдойм. Дүйнө жүзүндө көптөгөн өлкөлөр өнүгүп аткан алдыңкы өлкөлөр парламенттик система менен өнүгүп атат. Биз кайра президенттик башкаруу бул 10 жылга артка кетпей, биз алдыга карай келишиш керек. Бизде парламент таза парламент система эмес, азыр бизде аралаш система, президенттик парламенттик система. Ошондуктан бизде чынында конституцияга өзгөртүү муктаж. Ошондуктан биз бир жолду тандап алыш керек. Бул артка кетпей алдыга жүрүш керек. Бизде таза парламенттик башкаруу болсо, президент деген бул укуктар чектелет. Бул президент арбитр катары гана туруп бериш керек. Калган бардык тышкы саясатты, ички саясатты, экономикалык саясатты бардыгын өкмөт башчысы өзү милдет алыш керек. Бул кечеги сунушталган мыйзам долбоору, конституциянын долбоору кабыл алып калса, анда президенттик башкаруу өтөбүз. Анда биз 10 жыл артка, баягы мурда биз басып өткөн жол менен кайра баштайбыз. Күчтүү парламентаризм бул жоопкерчиликти өзүнө алган өкмөт болуш керек. Бизде же президент жоопкерчилик албайт, же өкмөт, же парламент жоопкерчилик албайт. Ошондуктан күчтүү парламентте биз так жазыш керек. Ким милдетти алат? Өкмөт болсо өкмөт, президент өзүнүн укугунан чектелип, бул орто жолдо гана туруш керек, тышкы саясатка киришпеш керек, арбитр болуп туруш керек. Ал эми бардык азыр президенттеги укук органдары, ГКНБ, прокуратура толук премьерге берип, премьерди күчтөндүрүп, ошого жоопкерчиликтин милдетин жүктөш керек. Мыйзам боюнча конституциялык мыйзам депутаттардын 1/3 бөлүгү менен ишке ашыш керек. Бул 80 депутат колу менен гана мыйзам талкууланат жана демилгеленет. 80 депутат колу менен.